Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көрөрмандар. Мына ушинтип Нокендин Сакалды айылында Алтынбек акабыздын ушундай өспүрүм породасы данчак дедиле, бирок тяжеловес дагы бар экен. Данчак менен тяжеловес дегенде. Мына азыр Алтынбек аканын өзүнөн сурайбыз. Bu көбүнчө тяжеловеске окшош экен. Алтынбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы, тынчсызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз. Ака, бунун жашы канча болуп калды азыр? Жашы азыр кунан жазга пышты. 3 жаш болот экен да, Кунан буюрса? жазга 3 жаш болот. Анда чоң экен. Ушундай тура берсин. Келле кабактарын көрсөтөлү мына. Башы дагы чоң экен. Порода Россия. Порода Россия. Сизге данчак деп келген беле? Данчак деп алынган. Данчак деп сатылган. Ушул эми жоңойгон сайын жоонуп кетип атат. Эми жанагы тяжеловестен бар окшойт. Канында. Биз кичинекай бир 10 айлыгында, 9-10 айлыгында алганбыз муну кулмагында. Ошондон бери сиздин колуңузда? Ошондон бери менин колумда. Колго жоош, Жоош, колго жоош. Балдар уже минип тарбиялап деле койгондор. Балдар минет. Жокса жаш балдар анча тогот өрбөйт. Чоңураак адам минген жаш. Мынакей айландырып бир сыра көргөзөйүн. Мына соорусу бөлүнүп турат экен достор. Бунун мындай мен көз карашым менен айта турган болсом, түсү эле данчакка окшобосо, калганы ошо тяжеловеске окшоп калыптыр болчу. Бул али дагы чоңоет да, али өзгөрөт бул дагы. Камасыга чейин, никасыга чейин бар да дагы. Мынакей. Бою канча чыгат? Бою өлчөп көрсөм кече 1.54 чыкты. 1.54. 1.54 чыкты ошо соусунан. Буга чейин деле мындай кызыгып сурагандар болду беле? Сатасыңбы дегендер. Эми болгон эми ол малды биз сатпай турган болуп, жок деп коюп эми сата турган болуп эми чыгарып атабыз да. Өзү Россиядан келгенде бул деле мындай жөндүү багда келбесе керек, жакшы эле баг алган десиз. Түзүк эле баг алганбыз. Жакшы. Мынакей эми керегибизге жаратабыз бардык нерсени. Буюрса, муну сатып дагы бир жакшы нерселерге иштетебиз. Муну керегибизге жаратабыз. Ошон үчүн мал кылабыз. Алтынбек ака, бунун акчасын жакын кылып айтыңчы, мындай колго тие турган, сатыла турган кылып. Жакын кылып, ушу где-то көп анда мындай дебейликте 130 миң. 130 миң сом, Алсырактан келсе ушу жол кире, анысы бунусуга кылып кичине түшүп беребиз. Бирок жакын баа. Ой, машалла, жакшы. Бааны негизи зор койдуңуз. Азыр базарда союш тарабы эле кымбат болуп атат, мындайча айтканда. Союш баада эле коюп койдуңуз. Алла разы болсун. Мына эти дагы жакшы экен. Эми сойгонго эмес, негизи тарбиялай турган нерсе экен. Тарбияласы өтө скоростной, өтө тез бирок. Өтө тез бирок. Бирок мына жолпу болгону менен. Мына көшүнө караганда оордой сезилет экен. Эми өзү жоон болгону менен өтө тез бирок. Көп аттар өзү турганда ушинтип тура берет, минсең курс болот. Ооба. Өзү шамдагай бирок. Жакшы, Алтынбек ака, содаңызды берсин. Ошо жашын айттык, боюн айттык, породасын айттык, акчасын дагы айттык. Кудай кааласа, сизге чала беришет. Жол киресин дагы түшүп берем дедиңиз, Аке достор, ушул өспүрүм болду. Россия. Алсырактар болсо, поставкасын дагы сүйлөшүп беребиз. Жеткирип алам кое бересиз. Алсырак болсо сүйлөшүп, машина караштырып дегендей. Жакшы, болду. Эми ал жагын келишесиңер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.